урматтуу депутаттар, акыркы убакта элдин арасында Жогорку Кеңештин депутаттары Жогорку Кеңештин кыла турган иши жокпу, көрүнгөн маселени көтөрүп атат, ар кайсы ишке мурдуларын согуп атат. Бул эмне деген Жогорку Кеңеш, иштесе иштесин, иштебесе кетсин деген маселелер көп көтөрүлүп атат. Урматтуу калайык, мына бул жердеки жыйын бул өзү талашып тартышуунун, элдин арасындагы көйгөйлөрдүн башка нерселерди алып келип, силердин атыңардан сүйлөй турган жыйын. Ушул жерден бардык нерсени талашып тартышып, ушул жерден сүйлөп, ушул жерден чечип, андан силердин алдыңарга алып чыгышыбыз керек. Антпесе андан биздин эмне керегибиз бар? Көп нерселерди Жогорку Кеңештин ичи дискуссия кылып, бышырып туруп анан сиздердин алдыңыздарга алып келиш керек. Желек маселесинде ар кандай пикирдеги ойлор, желек өзгөрсө анын сакралдуулугу, ыйыктыгы, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө, башка нерселерге доо кетет дейт. Кандай эки кош стандарттуулук? Өлкө символдоруна эгер желек, герб, гимн кире турган болсо, анда биз гимндин экинчи куплетин деле өзгөртпөдүк беле? Бейкуттукту өз дилин берүүгө деген сөздөр бар, экинчи куплетти алып салбадык беле? Анда эмне сакралдуулук жоголбойт? Анда эмне эгемендүүлүккө доо кетип, ыйыктыктар жоголбойт да? Ушул убакта желекти оңдоп түзөө иштеринде бардык нерсе өзгөрүп кетиши керек. Биз желекти түп тамырынан бери өзгөртүүгө каршыбыз. Ал элдик референдум менен болуш керек. Бирок азыр желек ал жөн эле оңдоп түзөө деп атат да. Муну да мына жыйын чечесиңер. Кабыл алабызбы, албайбызбы? Бирок ушул иштердин аркасынан саясатташтырып, анан өлкөгө, анын өлкөнүн башчыларына, Жогорку Кеңешке, анын кээ бир депутаттарына ар кандай пикирлер айтылып атат. Эми анын депутат өзүнүн мыйзам чегинде берген укугу да.